Кыргыз жазма адабиятынын негиздөөчүсү, кыргыздын алгачкы окумуштуу лингвисти, акын, жазуучу, драматург, журналист, коомдук ишмер, Кыргыздан чыккан биринчи кызыл профессор Касым Тыныстанов 1901 жылы 10 сентябрда Ысык-Көл районунун Чырпыкты айылында туулган. Тарых барактарында Касым Тыныстанов казак эли менен бирге Алаш Ордо улуттук кайра жаралуу партиясын түзгөндүгү үчүн эл душман аталып 1937 жылы камакка алынып, 1938 жылы атылып өлтүрүлгөнү айтылып келет. 1957 жылы кайрадан акталган. 1991 жылы Ата Бейит көрүстөнүндө сөгүн кайра жерге жашыруу жөрөлгөсү өткөн. Касым Тыныстановдун ысымы Ысык-Көл мамлекеттик университетине 1992 жылы берилген. Ал күндөн тартып аталган окуу жайдан жаш улан кыздар атайын кесипке ээ болуп чыгат. Бул окуу жайда кандай официалдуу иш кагаздар болбосун, Касым Тыныстанов деген тамгалар менен башталып жазылат. Тыныстанов туурасында агартуучулар тарабынан көптөгөн жакшы сөздөр айтылып жүрөт. Миңдер алкыш Тыныстанов Касымга улуу иштерди жасап кеткен жашында, халк караңгы көзү туюк кезинде турган кыргыз илиминин башында, тылдат кынап ташындагы кирпичен, талбай иштеп азга суутуп кирпиген, таңгаларлык бийиктикке көтөргөн кыргыздардын билиминин түркүгүн. Ырларычы, оттуу сөздөрү жалындуу, ой чабыты сырдуу терең арымдуу, эме окусаң эми жаңа кайрадан, элжиретет эч жүрөктү жалындуу. Шумкар экен, кара терте чечилген, тулпар экен, туяк эрте кетилген, көрүнөдө жөн жатпасын өкүрүп, кассык кылып Касым дерте кетирген. Өз талантын өргөсүрүп жылгызган, профессор болдуң алгач кыргыздан, сен түптөгөн кыргыз тили илиме чоң эстелик түбөлүккө тургузган. Посмотрите. Вам знаком этот человек? Евгений Дмитриевич? Поливанов? Совершенно верно. Прошу мой кабинет. Я хочу выпить за ваше здоровье и за наше сотрудничество. Имя, фамилия. Вы же прекрасно знаете. Имя, фамилия. Тыныстанов. Касым. А как ты пролез на пост комиссара народного образования и просвещения Киргизии? Я не пролез. Я партия направила. Не смей употреблять слово партия, собака! Ты не случайно сбился с троцкистом, японским шпионом Поливановым? Поливанов. Ученый мирового масштаба. Хватит, довольно. Нас интересуют ваши антисоветские акции и твоя литературная стряпня. Отвечай! Это ты написал азбуку для взрослых? У нас много еще неграмотных и потому слепых людей. На какой разведке служишь? Я служу своему народу. Дурак! Твой народ вон! Митингует на площади! Требует тебя, троцкие собаки, смерти! А у нас народ не ошибается! Понятно. Если понятно, то отвечай. Ты использовал азбуку для взрослых как шифровальную книгу? Да. Она расскажет о нас правду, когда этот бред кончится. Ата журттун нукура байдыгы өз эли. 1925 жылы Эркинтоо гезитинин редактору. Кыргыз автономиялык республикасы түзүлгөндөн тартып, Кыргыз республикасынын эл агартуу комиссары болгон. 1930-31 жылдары Кыргыз драма театрынын директору болуп эмгектенген. Көп кырдоо, талант ээси кыргыз элинин чыныгы патриотунун сезими абдан күчтүү болгондуктан, аны көрө албагандар улуучул деп жапа жаап, Орусияга тескери маалыматтарды жөнөтүшкөн. Биздин маданиятыбыз жаңы маданият болмок. Мунун жаңылыгы ушул биздин маданиятыбыз жалчылардын
талабынан негизделмек. Биздин маданият келечекте жалпы адам баласынын маданияты болмок. Касым Тыныстанов.